кээде эмоция калтырып коюп атабыз. Крокодилы деле айтылган, страусу деле айтылган, пили деле айтылган. Анткени жеткиликтүү болсун деп кээде айтасың. Сот ишине киришпейбиз, башкасына киришпейбиз, бирок ар кандай дагы сөздөр, пикирлер айтып атат. Ушул мыйзамдын алкагында сиздерге кичине мындай маалымат катары эле берип коюнга уруксат этиңиздер. Бул как версия катары, как вариант катары. Ошол эле азыркы биз кабыл алган мыйзамды эле ушул жерге алып келет эле, бирок мыйзамды эртерээк, шайлоону эртерээк өткөзөйлү. Мүмкүн май айы, мүмкүн апрель айы, мүмкүн март айы. Айтор эрте өткөзөйлү деген мыйзамды ушул азыр сиздер менен 2-3 укууда дароо эле кабыл алып бердик. Ушул сыяктуу эле дароо эле кабыл алганга алып келет эле. Эмне үчүн эрте дегенди, аны өзүңүздөр билесиздер, ага чейин коомчулукту муну уже айтып баштады эле, эксперттер айта баштады эле, көп жерде айтыла баштады эле. Конституция боюнча уже мөөнөтү бүттү эле, азыр уже шайлоо болуш керек эле деген нерселерди айта баштаган. Эми эмне болот эле биз эгерде ошол учурда ушундай эле 2-3 окууда кабыл алып бергенде, анткени жана 75-тин айрымдарын айтып жүрбөдү беле? Керек айтып атат, үстүндө кишилер в курсе деп ушул сыяктуу эле мисалы биздерге деле айтканда, мүмкүн биз деле ошентип кабыл алып бергенде кетмек. Кеткенде эми албетте вето келмек. Вето келгенден кийин кайра перевето деген бар, билесиздер. 3-төн 2 бөлүгү менен кайра мыйзамды кайра перевето кылса, ал автоматтык түрдө күчүнө кирет. Аны автоматтык түрдө уже колгонго тийиштүү. Конституцияда ошондой. Демек, дароо эле ошол биз датаны бүгүн азыр коюп бергенде эле, датаны коюп берген күнү ошондой эле добуш болот эле да. Анан эми, конечно, экинчи жанагы вето койгонго чейин вето коюлду, андан кийин переветонун ортосунда аралык бар да. Ошондой естественно иш болмок, бул жерде пикирлер айтылмак, уже көп нерсе ачка мүмкүн чыгып калмак. Бирок ошол биринчи кеткенде мен сыртта эле, мен Турцияда эле, мен билбей калдым, мен көрбөй калдым эле, мына өтүп кетти. Мына мен келдим, эми сиз вето коюп кое бериңиз. Андан кийин мына ошо менен ошо маселе жабылды деши мүмкүн эле да. Бирок вето койгондон кийин кайра бул жерге алып келип туруп эле, кайра эле ушул жерге алып келип туруп, уже кандай метод менен же кандай сунуштар менен же кантип айтат эле билбейм. Мисалы кайра перевето кылып койсо, ошо менен автоматтык түрдө жана мыйзам өзгөрүп кете берет эле да. Анда эмне болот эле, анда хаос болот эле. Анда мамлекетибиз Кудай сактады, мына бөлүнөт эле, жарылат эле, ар кандай нерселер болот эле. Анан ушундай нерселер болгондон албетте биз парламентте мындай нерселерди анча-мынча айтып атабыз, айтышыбыз керек. Кээде эмоция калтырып коюп атабыз, кээде ар кандай мисалдарды айтып келип атабыз. Эми бул жерде кандай гана мисалдар айтылган эмес. Крокодилы деле айтылган, страусу деле айтылган, пили деле айтылган. Анткени жеткиликтүү болсун деп кээде айтасың. Кээде эмоцияга келип айтасың. Парламент ошо менен парламент. Өйдө ылдый болот, ар кандай ситуациялар болот. Ушул нерселер болгондо албетте биз бул нерсени айтып турушубуз керек. Айтканга ушул жерден биз эл шайлаган, айтпасаң да болбойт андай нерселердичи. Мен ойлойм бул мындай туура түшүнүш керек деп ойлойм. Анан албетте бул жерде маданияттуулукту, сабырдуулукту максималдуу түрдө биз көрсөтүш керек. Биз ошо умтулуп келип атабыз. Ошону сиздерден ар дайым лидер фракциялар менен сүйлөшкөндө ошонун алкагында иштейбиз. Ишибиз боюнча Кудайга шүгүр, мына цифровой парламентке өттүк. Мына эртең биринчи сессиянын жыйынтыктоочу сессиясы болот. Ошо менен биз мына цифровой парламентке толук түрдө бүгүн өттүк деп айтсак болот да. Кудай бурса эл менен иштөөгө коомдук угуубузду жакшы, коомдук кабылдабыбызды жакшы кылып койдук. Эл менен ар дайым чыгып атабыз. Мурда эл менен мынчалык көп чыкчу эмес. Биз мына ар дайым сиздер менен чогуу биргеликте ар бир округга 3-3 депутат болуп алып, мына чыгарып кыдырып келип атабыз. Бул дагы мен ойлойм биздин ишибиздин жакшы жүрүшүп аткан алкагындай болот деп ойлойм. Эми айтылган сөздөр ар кандай боло берет. Биз тараптан да айтылып кетти. Мен ойлойм баардыгын сот чечиш керек. Сот өзүнүн чечимин алгандан кийин ошол айтылган сөздүн баардыгын өзүнүн ордун табат. Мен ойлойм ага деле көп мындай кыла бербеш керек. Анан төрага катары албетте биздин аппаратты, сиздерди урматтуу депутаттар, кайсыл жерде болбосун мен өзүмдүн сөзүмдү сөз түрдө айтышым керек. Ошон үчүн төрагамын. Принципти көрсөтүш керек, принципиалдуу болуш керек. Албетте эки жака мындай жакшы көрүнөм десең жүрө бересиң, эч ким сага эч ким айтпайт. Бирок принциптүүлүгүн көрсөткөндөн кийин албетте бир жакшы көргөн тарап болот, сен принципин колдогон. Сен тарабың колдобогондор болуп калышы мүмкүн. Айтор ушундай нерселер боло берет да, урматтуу депутаттар. Мен муну азыр мына сиздер менен чогуу мыйзам кабыл алып калдык.
өз ордунда айтып коюп болсо, мындай нерселерди биз билишибиз керек, эл да билиш керек. Ушул сыяктуу мыйзамдарды биз мына азыр сиздер менен өзгөртүп бердик. Эми Кудай буйруса, президенттик шайлоо ушул аталган биз айтылган акыркы среда күнү деп кабыл алдык. Бул деген бирден бир келиңиздер мамлекетибизде өзгөртүү киргизели. Мындан ары ушул эл өзү барып, агылып барып, өзү барып ушул шайлоого катышсын деген жакшы эле ниетибиз. Ошол ниетти ишке ашырсын деп каалап кетмекчимин. Көңүл буруңуздарга рахмат.